Жалда жатышты. Ошолокто саятты. Басканда пока диванда. Татибек кызым. Ила? Мен кызым Рейна. Мен кызым акылга да кызым. Азыр уже более-менее мындай Азыр кармалап Кудай карашкан мындай, Бүт рейксе берет, түшүнөт. Басып жүрмөлөгөндөчү? Мындай салаттай жүрмөйт да. Басканда пока диванда кармап тура элекпи? Турат. Туруп калды уже? Алхамдулилла. Эртеңден витаминди, ферритинден да жакшы сактаага турат да буюрсачы. Аягы неметип калды анан көбүнчө мындай томолонот да. Мисалы оны эчти бир карайт, кандай урчуп кетет өзү билет да. Өзү жетет мээзи ошого. Бүт нерсеге мес жетет. Бул ал убакта сизге келелекке чейин баягы чачтар жок болчу, мындай арык да болчу, движениясы негизи эле жок болчу. Андан кийин сизден консультация алгандан кийин баягы дарылар ичкенден кийин бир эле жумадан кийин байкалган. Тип рейксе берип, көп нерсеге сөзгө түшүнүп, чачтар өсүп, ошондон кийин эле сразу байкалмады, тиштери сынбай калган. А сиз берген жанагы сместерди алып ичкенден кийин дагы эт кошту да. Кадимкидей кошту. Ошондон кийин мындай бала чоңойгон сайын, күчкө толгон сайын движениясын көбөйтө баштайт экен да. Мурда слабый болчу. Азыр деген эч аны тынбайт. Тияка жүрмөлөп, бияка жүрмөлөп, тоголонуп кетип калат да мындай. Мени чарчатып атат азыр. Ал убакта билесиз, моюнда жакшы коёк болчу. Ошодо. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Болгон эле каражат жагынан бир аз кыйналып турабыз да. Ошо азыр эми дальнейший көзөмөл токтотпой, реабилитацияларын күчөтүп, менюларын сбалансированный кылып, баардыгын жасаш керек. Бирок мунун баарына ата негизи өзү жалгыз аракет кылып атат. Негизи бала менен монтип эркек эмес, аялдар чыдай албайт, чынын айткандачы. Менде даже кээ пациенттер болот. Нормальный базып жүргөндө эле балдар мен караганга жанагым жок деп туруп башка бир жерлерге таштап коет, реабилитациялар таштап коет. А бирок сиз ушинтип чын жүрөгүңүз менен жоопкерчилик алып, аракет кылып ушундай кылып аткансыз, бул чынында мактоого татыктуу иш да, чынын айткандачы. Бирок азыр эң чоң тоскоолдук болуп аткан Камбар мырза азыр өзү жалгыз аракет кылып атат. Иштегенге азыр бул мындай состоянияда физически невозможно. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн өзүң иштей бербең башка. Бирок адамдын биякта азыр Камбар мырзанын негизги максаты кызы 7-8 жашка чыкканга чейин бастырып, өз моюнун кармап, нормага алып келүү болуп эсептелет. Bunun özünün ырыс кызы бар, башка бар. Бирок ошого азыр сиздерден атайын өзүмдүн катталуучуларыман Камбар мырзанын ушул жака реквизиттерин калтырып кетем. Өзүңүздөр колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Себеби дегенде биякта азыр витаминдерине акча керек, реабилитация кылып атат, реабилитациясына керек, питаниясына керек. Бүт күнүмдүк күн сайын негизи мындай состоянияда баланы караш өтө оор. Аны мен өтө жакшы билем. Ошого колдон келишинче айрыкча бул кайрылууну мен ким ата болсо мына аталарга кайрылат элем да. Себеби аталар атанын балага болгон мындай канчалык бала ооруза, бала кыйналса аны ата башкача сезет, апа башкача сезет. Ошого мен азыр кайрылууну аталарга кайрылат элем. Урматтуу аталар, келиңиздер. Жалгызбай атаны колдоп коелу, колубуздан келишинчечи. Колдойлу, Аллах Тааладан жардам сурайлы. Кимдин эгер финансылык жактан шарты жок болсо дуа кылыңыздар. Ушу видео менен бөлүшүңүздөр, хотя бы башкалар да көрүп, может кимдин колунан жардам келсе, жардам беришет. Азыр эми биз мына Камбар мырзага мен бүт көрсөтүп атам, эмне тамак бериш керек, эмне витамин бериш керек, бүт түзүп бердим Камбар мырзагачы. Эми бирок ушуну ишке ашырыш үчүн ресурс керек Камбар мырзага, ресурс керек. Мен да колуман келген нерсени жасадым, жардам берип атабыз. Бирок жалгыз адам тилекке каршы бардык нерсени камсыздап берүү мүмкүн эмес экен. Ошого атайын ошо өзүмдүн катталуучуларыма, ошол баракчамда күзөтүп аткан аталарга чын жүрөктөн кайрылып кетет элем. Келиңиздер Камбар мырзаны колдоп коелу. Сиз да өзүңүз дагы айтып кетсеңиз бирос. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен ушуну туура түшүнүңүздөр. Мен өзүм кара курсагыма же өзүмдүн бир кызыкчылыгыма мен эч кандай эч нерсе сурабайм. Эгерде баардыгы жетиштүү болуп туруп ушундай кыла турган болсом, анда бул нерсе мага арам болот да. Шарият боюнча деле ошондой. Бирок азыр мен мынтип иштейин десем, кызымды караганга адам жок да. Кызым баягы менчер кечим карай албайт да, муну түшүнбөйт дагы. Канчалык мээрим төгө албайт. Анан эми баягы айылда апам келип карап берейин дейт, ара чора каникулда келе калат. Эми биз көп турганбыз, кичинекейлер дагы бар үйдө. Алардын эми айылдын оокатын билесиздер да.
Ana ançalık çoň summany azыр bir momentde biz tabyş kıyın da. Men özüm işlediğim günde dele bir ay işlesem dele oşonçoluk dengelde summany taby albayt bolsam da. Da Hudaýga şükür oşo el barken, ırsız barken dip üýlü jaýly bolup kaldyk. Kwartiralar goşsa şükür. Anan emi Haýdyr Karabay jardam berip goýsaňyzlar jakşy bolat elе negezi kızım üçünçü we Hudaý üçin oşo kız degenim bilesler da atalar apalar bayağı özüne aşık bolgonu menен tarbiýa togur bolat bara kız soňoýgan saýyn erkek kişi karaşda kıymal öğretken azı bilinmeyt. Birok gelecekte bu öz çoňoýgan saýyn özgörler de bolat, karaş kıyın da bolat da oşoga çeýin bardyk kılıp jok degende giyin oşo ata men nege mындай bolup kaldym degen surooну maga berip kalsa men jogap beriş kıyın bolup kat da. Erkek bolsa da men özümkü bilinbeyt da. Kız kişilik erteň özümen öz boluş gerek. Uşunday da erkek bolsa da ömür boyu janymda bolat. Bul da erteň ene boluş gerek degende turmuş boluş gerek men dünýäge türküp bolbaýmyn da. Oşo bar güçümden baryny şu gyzyma junşap bir jakşı kılıp olsam şu maga öktözary bolup giyin tarını beýle bolsa degen hareketde jürem da. O kızım em bolar ol boýosa anyp kaldy. Maga go meýil men jaşap koýdum şäher. Mana nemi boýat. Камбар мырза деле өзү негизи инвалид да, сиздики дагы бутуңузда кыйын, ДЦП сизде да бар. Бул генетикалык жактагы маселе болуп атат. Ошондуктан берди негизи Камбар мырза азыр өзү деле эч кимден сурагысы келбей калып, чынын айтканымчы мен просто ошо өзүбүздүн катталуучуларыма дагы кайрылайлы, менде дагы жардам берүүчү агалар, инилер, байкелер бар деп Камбар мырзага айтып, себеби дегенде берди чынын айтканда баягы күнүмдүк нерсесинен ашпай калып атат да. Мисалы Ташкентке барыптыр, башка жерлерге барган. Бирок биякта эң негизги базовый жасала турган нерселер жасалбай калып атат да. Бул эмне? Бул питаниясы, организмде жетиштүү микро-макроэлементтер, реабилитациясы. Бул үч нерсе бул күн сайын ресурс талап кыла турган нерсе да. Буга үйдө чын мындай өтө көп финансылык абалы болбогон адамдын чыдашы бул кыйын нерсе да. Ооба, канча эл журт жардам берет, башка кылат. Бирок Камбар мырза негизи сурагандан деле уже сурагым келбейт доктор деп. Бирок мен айтып, жок Камбар мырза, элден жардам сураңыз, сиз ага татыксызсыз, бу жерде сөзсүз түрдө колдоо керек, айрыкча могу эркек аталардан. Кыргыз элде негизи бар да, мүмкүнчүлүгү бар, шарты барлар бар. Ошого мен ошентип анан кийин атайын өзүмдүн катталуучуларыма обращение кылайлы, атайын деп мынакей Камбар мырзаны бүгүн ошо бүт диагностикадан өткөрдүк. Кызын азыр эбиякта менин ошо изилдөөмдө эки проблема атат. Витамин D менен ферритин өтө аз болуп атат, и питаниясында маселе көп болуп атат. Ошого мен азыр күндө кантип жеш керек, эмне жеш керек, сбалансированный питание түзүп чыктым. Анткени андай базовый нерсе жок. Дальше буну тонусун, мышечный тонусту нормага келтириш невозможно. Азыр муфтида белокту, углеводду, майдай алыш керек да. Күнүнө мынакей мен түскөн килокалорияда бул күнүнө 1220 килокалория жеп туруш керек. Андай жебедиби болду. Кандай реабилитация кылган, бунун ресурсу жетпей калат. Ошого азыр сбалансированный питание менен камсыз кылыш керек. Аны Камбар мырза өзүм жасап берем деп атат, колдон келишинчечи. Эми күн сайын контролдош керек, көзөмөл кылыш керек. Болгон ушундагы питанияларына, витаминдерине жана башка нерселерине элден жардам керек болуп атат. Мен ушул видеонун астына реквизиттерин, сиздин өзүңүздүн реквизитти калтырып кетем. Ким кандай жардам берсе, колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Чын анткени дегенде бул жакта дагы эмне чынында Аллах Таала мындай кимге реалдуу түрдө мындай ким муктаж боло турган болсо анын сол өзгөчө. Айрыкча мындай жалгыз бой калган атанын чын ыйын эч ким билбейт. Анын сиз мисалы мен деле как атамын, мен да сезип атам да, насколько сизге кыйын болуп аткан. Даже азыр соо балдарды карап ошолорго туура тарбия берип, туура багуу бул атанын мойнунда андай чоң жоопкерчилик. Бирок сиз мындай деңгээлдеги кызыңызды ушунчалык мээримин төгүп таштап койбой, мисалы чынында мындай бир эркектердин бир эталону болуп аракетиңизди кылып атасыз да. Чынын айтканда ар бир эркек үлгү алыш керек чын. Азыр даже соо балдарын даже мээрим төгүп карап алгандар болуп атат. Бирок келиңиздер, урматтуу аталар, урматтуу агалар, инилер, Камбар мырзага колдон келишинче жардамды берип коелу. Буйруза ушу кызы 7-8 жашка чейин жакшы кам көрүлсө эле, жакшы ухат кылынса, жакшы реабилитация кылынса, өтө жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Буйруза аракет кылыш керек болгон. Аракет кылсак эле алдыга жылуу болот да Камбар мырза. Барыңыздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Туура түшүн, туура кабыл аласыздар деген ойдомун. Анан мындай жаман жүрөк оотарлык нерсе айтышым керек жок да.
Андай сөздөрдү биз негизи угуп эле келатам. Аяктан бияктан деле майда дайла жогон чыкпайсың да, не дейсиң? Ошо да. Туура түшүнүп коңуздар. Адамдар ушундай экен. Проблемасы барынан эле жогунат эле ар кандай жаман сөздөр айтылып атат. Ага көңүл бурбаңыз. Главное сиз сынбаңыз, главное өзүңүзгө бекем болуп селиңиз муфиданын идеальный базып өзүп кетүүсү, ошол нерсеге умтула бериңиз. Чын. Ошо эле болот. Мен да колдон келишинче жардамды берип атам сизге, мынакей баардыгын. Эми Кудайым буйруса биякта дагы Сиздерге дагы сиздердин жамаатыңыздарга Аллах Таала ыраазы болсун. Эми не дейбиз, баягы Кудайдан кайтсын. Адамдан эмес, Кудайдан кайткан жакшы. Эми бир учур келип биз да ушундай элдерге жардам бере турган деңгээлге жетет чыгарбыз. Кудай буйруса. Бирок азыркы негизги максат баягы уят, сый, тиги буну сыйрып коюу эле, баягы кызымдын келечеги үчүн не кылса да кылыш керек болуп атат да. Анткени бул кыз киши да. Кыз киши эркек баланы билбейт, кызы кыйын да. Эми дүйнөгө түшкү эч ким жок. Эртең не болот, не койбойт, кийинки келечегинде бул өзүнө өзү алып кете турган деңгээлде болуш керек. Эми азыр карасаң мындай азыркы ушул замандын көз карашында баягы бир тууган күйбөй турган эле заман болуп калды негизи. Кудай сактасын. Бир туугандардын колунан келген жардам берет го. Мында карап койсоң ошондой да, азыр баягы мээрим качып аткан мезгилде адамдардан. Мындай колунан келсе жакшы сөз айтып койсун, анан бирок болбосо мындай жаман сөздүн кереги жок да. Негизи деле мындай көп сөздөр угам, баягы эркексиң, көп нерсе билдирбейсиң, баягы ичтен сызасың да. Мындай Кудай өзүң менен сынаса, байлык, бийлик менен сынаса мейли экен, баягы бала менен сыналган өтө жаман экен. Аллахым сизге жардам берсин, Камбар мырза. Анан сизге мынакей мен өзүмдүн китебимди да белек берейин, мынакей автордук китебим мынакей, Рахмат. Ушуну окуп, ушул жакта ар кандай кеңештер жазылган, муфидага пайдалуу витаминдер тууралуу чындык китебимди мен дагы колдон келишинче колдоону көрсөтүп атабыз. Мынакей диагностиканы өткөрүп, изилдөөнү өткөрүп, бирок эми ушул планды түзүп койдук. Эми дальнейший буну ишке ашыруу үчүн чын ресурс керек. Ошого биякта реквизиттерди калтырып кетебиз. Чын жүрөктөн ким кааласа Камбар мырзага колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Мен ишенем, менин аудиториямда дагы көп мындай садака кылууга даяр, жардам берүүгө даяр көп катталуучуларыбыз бар. Эч көңүл боштук мамиле жасабайт. Хотя бул видео менен бөлүшүп Камбар мырзага колубуздан келген жардамыбызды көрсөтүп кетели Камбар мырза. Буюрса баары жакшы болот. Эч качан үмүт үзбөңүз. Болгон алдыга гана жылыш керек. Неге дегенде муфидада сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Аз витамин Д'сын нормага келтирсек, ферритин нормага келтирсек, буюрса питаниясын оңдосок, еще реабилитациясын тынбай кылып турсак, сонун болот Камбар мырза. Эң главный жанагындай фуфло нерселерден сактаныңыз. Укол кереги жок, чын. Уколдордон только артка кетирет. Ошого колдон келишинче мынагус эң негизги нерселерди жасап, буюрса далилденген ыкмалар менен муфида агам көрүнүп улантайлы, өзүңүз деле азыр мына уже күчкө толуп, мойнун уже кичине мурдага караганда жакшы кармап, буйрса, иншаллах баары жакшы болот Камбар мырза. Эч кыжалат болбоңуз, иншаллах. Аллах Таала ар бир баланын рызкысын берсин. Рызкыдан эч жана болбоңуз. Биякта деле колдой тургандар көп, буйрса, баракчада делечи. Баарыбыз жардам берип, иншаллах колдон келишинче сизге жардамды көрсөтөт. Анан мен мына планды сизге жөнөтөм PDF файл менен. Ушуну жөнөтүп, уже мага дневник жөнөтүп, жана алып баштаңыз, буйрса, иншаллах. Бираз каражат. Ар бир ай сайын результаттарды карап турабыз. Эмне результат болуп атат, кандай жылыш болуп атат, Күндө жаңы өзгөрүүлөрдү айтып туруңуз, байкап туруңуз. Баардык данныйларын киргизип, буйрса. Ошондой кылайлы, иншаллах, ошо Камбар мырза. Анан бул видеону да мен буйрса жакшы жана кылып туруп чыгарабыз YouTube каналга, Instagramдарга буйрсачы. Иншаллах колдоо келсе керек жакшы элечи. Буйрса.